Металдардын алынышы, химиялык касиеттери. Металдар жаратылышта эркин түрдө жана кошулма түрүндө кездешет. Мисалы асыл металдар алтын, күмүш, платина булар эркин түрдө кездешет. Себеп дегенде булардын активдүүлүгү өтө төмөн, реакцияга жөндөмсүз. Бул жерде сүрөттө көргөзүлгөндөй бул палладий металы таза түрүндөгүсү. Ал бул жерде кальций металы бар, бул жерде палладий металы бар. Бул жерде кальций металы бар. Демек, кальций көбүнчө мрамор, кальцит, акиташ ташы түрүндө кезигет. Демек, ушул эми металдарды таза түрүндө кантип бөлүп алыш керек? Мисалы, Кыргызстанда эле Калай Сары Жазда, Ысык-Көл областында Калай цинктин оксиди түрүндө кезигет. Цинк оксиди, демек, биринчи деп жазып коелу. Ушул жерден таза калайды бөлүп алыш үчүн кандай жол менен бөлүп алыш керек? Муну пирометаллургия жолу деп коет, же калыбына келтирүү кыргызча. Көмүр менен калыбына келтирет. Ошондо таза калай бөлүнүп чыгат жана көмүр сыкыл газы бөлүнүп чыгат. Демек, бул пирометаллургиялык жол деп аталат. Башкача айтканда, жогорку температурада калыбына келтирүү жолу. Пирометаллургия. Экинчи жолу, мисалы, гидрометаллургия. Бул гидрометаллургияга эмне үчүн гидро деген суу деген сөз. Мисалы, кээ бир заттар катуу түрүндө кезигет, сууда эрибей, аралашма, мисалы, кошулма. Аны таза бөлүп алыш үчүн сууга же кислотага эритип алып, андан кийин аны бөлүп алат. Мисалы, бул алтынды эле алсак, Барскондо, бизде Кумтөрдө алтынды эң майда чаң түрүндө аралашып кезиккенде аны кислотага же цианид тузунда эритип алып, аны анан электролиз жолу менен бөлүп алышат. Үчүнчү жолу металлотермия. Металлотермия. Бул металл менен калыбына келтирүү деген сөз. Мисалы, хромдун оксиди хром оксид түрүндө кезигет жаратылышта. Мындан таза хромду алыш үчүн алюминий активдүү металл менен калыбына келтирип, ысытуу менен таза хромду бөлүп алабыз. Хром плюс алюминий оксиди пайда болот. Теңдесек, бияка 2 келет, алюминийге 2 келет. Демек, бул металлотермия. Төртүнчү жолу электролиз жолу. Электролиз. Мисалы, алтынды цианидке айландырып эритип алгандан кийин аны кайра электр тогунун жардамы менен таза алтынды бөлүп алса болот. Демек, ушул жолдор менен биз алабыз. Кыргызстанда алтын калайдан башка дагы Кадамжайда сурма, Кайдарканда сымап кендери бар. Мына ошол металлдар ушул жолдор менен таза бөлүнүп алынат. Андан химиялык касиеттери. Металлдардын химиялык касиеттери. Химиялык касиеттери, демек, металлдар кандай реакцияга кирет? Активдүүлүгүнө жараша металлдар ар кандай заттар менен реакцияга кирет. Ал үчүн биз бул жерде мына бул Бекетовдун катары. Орус окумуштуусу Бекетов ушул катарды түзгөн. Бекетовдун активдүүлүк катары деп аталат. Бул эмнени түшүндүрөт? Мына карасаңар, литийден башталат. Булардын баары металлдар, бирок ортодо бир кызыл менен боелгон бул суутек металл эмес турат. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул канчалык сол жакта турса металл, ал ошончолук активдүү. Демек, литий активдүүлүгү улам оңго жылган сайын металлдардын активдүүлүк касиети азаят. Демек, металлдардын активдүүлүгү солдон оңго активдүүлүк азаят. Активдүүлүгү жана калыбына келтиргичтиги дагы азаят. Демек, металлдар негизги бир касиети калыбына келтиргичтер. Ал эми калыбына келтиргич деген эмне? Калыбына келтиргич деген бул металлдар электронду берүү жөндөмүнө ээ. Башка атом менен кошулганда дайыма электронду берет. Аны биз жалпы түрүндө монтип туюнтсак болот. Металл бул N электрондун саны, электронду E- менен белгилейбиз. Реакция убагында нейтралдуу атом болчу, реакцияга киргенде металл оң зарядка айланат. N+. Демек, N электронун берсе, металл N+ деген оң ионго айланат. Бул калыбына келтиргич касиеттигин жалпы калыбына келтиргичтигин жалпы биз көргөздүк.
калыбына келтиргич деген. Эми бул Беккетовдун катарын кантип пайдаланабыз? Биринчи касиети металлдар, суутекке чейинки металлдар суюлтулган кислоталар менен реакцияга кирип, суутекти сүрүп чыгарат дегенди түшүндүрөт. Ал эми суутектен кийинки жез, сымап, күмүш, алтын булар активдүүлүгү начар. Эң аягында алтын турат. Демек бул активдүүлүгү эң төмөн металл, ошон үчүн бул асыл металл деп аталат. Дат баспайт, чирибейт, башка заттар менен реакцияга кирбейт. Демек биз активдүүлүк катарды пайдаланып, мисалы магнийди алалы. Суутекке чейин турат магний. Суюлтулган туз кислотасы H хлор менен реакцияга кирип, туз пайда болот. Магний хлориди, магний эквиваленттүү жана суутекти сүрүп чыгарышат. H2-ни газ абалында. Демек бул Беккетовдун катарынан билебиз. Демек суутекке чейинки металлдар кислотадан суутекти сүрүп чыгарат. Бул биринчи касиети. Экинчи касиети металлдардын баардыгы кычкылтек менен реакцияга кирет. Асыл металлдардан башкасы күмүш, алтын, платина. Калган металлдардын баары ар кандай шартта реакцияга кычкылтек менен кирет. Мисалы натрийди алсак, литин, калий, бул жерде барий, кальций, натрий бул төртөө могу жерге чейинки 4 металл активдүү металлдар. Булар кычкылтек менен өзүнөн өзү реакцияга кирет дагы абада. Ошондо оксидке айланып кетет. Натрий 2O. Натрий 1 валенттүү, кычкылтек 2 валенттүү. 2-ни бияка жазабыз, 1 бияка жазылат. Тең дейбиз. Бияка 2, бияка 4. Натрий оксиди. Булар активдүү металлдар болгондуктан дайыма керосиндин астында сакталат, аба менен тийишпес үчүн. Ал эми айрым металлдар ысытканда гана, мисалы бул жезди ысытканда гана бул жерге эле улап жазып коелу. Жез активдүүлүгү начарыраак, суутектен кийин турат. Жез зымы ысытып, абада ысытканда жез карарып, кара түстөгү порошокко айланат. Бул жез оксиди, жез эквиваленттүү оксиди. Тең дейбиз. 2 келет. Демек, активдүүлүгүнө жараша ар кандай шартта реакцияга кирет. Үчүнчү касиети металлдардын баардыгы металл эместер менен активдүү реакцияга кирет. Мисалы натрий менен хлорду кошсок, хлор металл эмес, туз пайда болот. Кайнатма туз биздин колдонуп жүргөн натрий хлориди. Тең дейбиз, бияка 2 келет. Металл эместер менен дагы металлдар суутек менен реакцияга кирип, гидридтерди пайда кылат. Кальцийдин гидриди, кальций H2, кальций эквиваленттүү, бул 1 валенттүү. Кальций гидриди деп аталат. Дагы айрым могу 4 бойго чейин белгиленген активдүү металлдар суу менен да реакцияга кирет. Мисалы кальцийге суу кошсок H2O. Кальцийдин гидроксиди жийгич пайда болот. Кальций OH2 плюс суутекти сүрүп чыгарат. Суутек учма газ. Тең десек, бияка 2 коюлат. Демек, магнийге чейинки металлдар суу менен активдүү реакцияга кирет да жийгичтерди жана суутекти суудан сүрүп чыгарат. Дагы айрым металлдар, мисалы бул жерде цинк, бул металлдык да жана металл эместик да касиетти көргөзөт. Ошон үчүн цинк өзгөчө касиетке ээ, башкача айтканда металл катары цинк. Бул жерде алтынчы деп коелу. Кислота менен да реакцияга кирет жана шелоштор менен да реакцияга кирет. Цинктин хлориди пайда болот. Цинк хлор 2 плюс суутекти сүрүп чыгарат. 2. Ушул эле цинк металлы жегичтер менен да натрий OH менен да реакцияга кирип, натрийдин кош туз пайда болот. Натрий, цинк, O2, 2 плюс суутекти сүрүп чыгарат. Демек, бул жерге натрий 2, цинк 1, 2 тең болду. Демек, мол кош туз натрийдин цинкаты. Демек, айрым металлдар, башкача айтканда, металлдык да, металл эместик да касиетти көргөзгөн цинк, алюминий булар кислота менен да реакцияга кирет жана шелоч менен дагы реакцияга кирет. Демек, бул металлдардын химиялык касиеттери. Ал эми айрым металлдар, бул Беккетовдун активдүүлүк катарын дагы бир кандай практикада колдонсо болот. Могу туздар канчалык сол жакта турса, оң жактагы туздан активдүүлүгү жогору жана оң жактагы тузду
туздан металды сүрүп чыгарат. Мисалы могу жерде темирди алалы жана жезди алалы. Темир сол жакта турат, жез оң жакта турат. Демек темир активдүү болгондуктан жезди темир тузунан сүрүп чыгарат. Купрум SO4. Демек таза жезди сүрүп чыгарат жана феррум SO4 туз пайда. Жаңы темирдин сульфаты деген жаңы туз пайда болот. Демек бул металлдардын биз химиялык касиеттерин карадык. Демек ушул химиялык касиеттерин пайдалануу менен металлдардан туздарды, жегичтерди жана башка ар кандай заттарды алсак болот.